Кеш керек, бұл жақта эми кожаный изделиялардын баасы өтө эле арзан экен да. Анан ушундай эле алдын эле келе берет экен. Эмне дегенде качествосу өтө жогору, баасы абдан арзан. Мисалга алсак, мондай куртка кожаный экен, чистый кожа. Дубленкада болуп кетет 99 евродан. Bunday kurtkalar ortaya ocağında. İşte koca gerek olsa İspanya жақсы bir variant деп есептейм. Барселона. Бирок бул менин оюм боюнча кымбат жагы болуш керек да, мына кымбат центральный жактары. Четирээк чыкса, башка тарапта мына сөзсүз арзаныраак баа менен табууга мүмкүнчүлүк бар деп эсептейм. Мынакей достор, жакшы магазин экен абдан. Именно кожасы кандай десем, мисалы биздин Кыргызстанда кээ бир кожаларды кармасаң, ага караганда мындай бир топ качествосу өйдөрөөк экен, сразу байкаса болот. Бул жакта шерстянойлор бар экен, башкача стилдүү. Birinci жолу көрүп атам, мандарин өзүп атканч калды. Анда да ушундай коос жерде өзүп экен. Азыр туруп 2-3 күн жыл болдум. İşte абдан жакшы экен, бирок көрөбүз го. Мандаринди жеп көрдүм. Son болот экен десем, көрүнүшү укмуш өмүрүмдөгү эң сонун мандарин болот экен десем, жок. Өтө кычкыл экен. Лимон биякта калат да. Атайын сиздерге жакшы видео түшүрүш үчүн Бастурга түштүм. Ушу Бастурдан экинчи этажында азыр жакшы бир видео тартканга мүмкүнчүлүк ачылат. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I Кыскасы автобуска түшкөндөн кийин мындай бир ой келди да. Любой өлкөгө барганда башка нерселерге акча көп коротпой, именно ушу Бастурга акча коротуп койсоңуздар, көбүрөөк плюстарды аласыздар деген ойдомун. Неге дегенде, шаарды чыны жүзүндө ачып көрүп, именно ушундай эки этаж Бастурлар менен Кыргызстанда да ошондой кылып койсо жакшы болмок, бирок Кыргызстанда мындай көп деле көрчү нерселер жок. Көрсө ош базарды көрөт. Же бар жакшы жерлери, бирок мына өтө көп эмес да, туристтик аймактар, ошондуктан бизге да өзүбүздүкүн өрчүтсөк жакшы болот. Азыркы учурда мен өмүрүмдөгү эң коос нерсени көрүп атам да. Азыр ошону сиздер менен бөлүшөм.
бул жакта туруп кызыңыздарга предложение берсеңиздер деген ой кетти да, мындай отказ албайсыздар го деген ойдомун да. Өтө эле кооз жеркен, мындай жашоодо бир арман болчу нерсе экен да, мындайчы. Мындай ушул жакка келүү дегенчи. Мен сразу эле айтам, мен эң эле жөнөкөй баламын. Байдын баласы эмесмин. Эң эле жөнөкөй. Бирок жүрөктө мындай бир мотивация бар. Ата-энемден поддержка алам, туугандарымдан поддержка алам, ошол эң башкы досторумдан поддержка алам. Сиздер да ошондой окруженияны түзүңүздөр, андан кийин аракет кылыңыздар. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Подписка кылыңыздар, эми кайра эле сурайынбы? Каналга жазылыңыздар. Комментарий жазып туруп лайк коюңуздар. Автобус менен баратсак, ар кандай жактардан өтөт да, анан токтойт ошо остановкалардан. Анан бир жерден токтогон болчу. Мен мындай эле го деп туруп ойлодум да, ичименчи. Анткени артынан экен да ал. Анан мындай айдап келип туруп астына түшкөндө, вот ошондо көрүндү да чыныгы канчалык кооздугу. Ошол зданиянын азыр ошону көрсөтөм. Мынакей достор, ушул зданияны айтып аткан. Бул музей археологии экен. Өтө кооз болгон архитектура. Бул Барселонанын мынчалык кооз экенин элестеттим да эмесмин. Кудай буйруп ушундай тагдырына жазылган экен. Сиздерге да көрсөм. Достор, уже кеч кирип баратат. Эмне деп айтмакчымын? Бастур өзүнүн акчасын актамакты күлүп ашып таап өткөн. Сөзсүз, именно Барселонада болсоңор, мүмкүн башка жакта кереги деле жок. Мисалы, Францияда анчалык деле башка жерлери кызыктуу деп айтпайт. Бирок Барселонада көрчү нерсе өтө эле көп экен. Туристтик жердин менин оюм боюнча азыркы учурда мен толугу менен билбесем да, Европанын ичинде туристический эң эле развитый жак, эң эле мындай көрүнүктүү жак бул Барселона болуш керек. Ошондуктан достор, келсеңиздер, бас турду алыңыздар. Басы дагы башка жактарга караганда арзаныраак. Европага келчү болсоңуздар, Испанияга келиңиздер.